Assalamu alaikum урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен кутман таң баарыңыздарга достор. Бүгүн 20-число 5-ай 2022 жыл Москва убакыты боюнча саат 9 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге өзгөчө жагымдуу жарыя. 22 май Крокус Сити Холл залында Балдар биздин келечегибиз, үй бүлө биздин аманатыбыз аттуу кечеге чакырабыз. Конокторубуз Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Замир Кары Ракиев, Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдиманап Кары Масалиев, Аалымдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдишүкүр Ажы Нарматов, Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин кеңешчиси Асан Ажы Сыргабаев, Аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев, Кыргызстан мусулмандарынын Россия Федерациясындагы өкүлү Сүйүнбек Ажы Жусупалиев, Москва шаарынын муфтии Ильдар Алеутдинов, Маданий кызматкерлер, Республикалык кыргыз тили коомунун президенти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Райымжан Курбанов, РЧ Турдакун Ниязалиев, Нияз Абдразаков, Азиз Батыров. Кечени Москвадагы Щепкин атындагы театралдык жогорку окуу жайынын студенттери коштойт. Куратору Тойчубеков Алайбек. Достор, бизге таза пирожки келди десек болот. Мага чалып сурап аткандар. 500-550 миң чейин машина болсо бизге чалып койчу деп. Достор, туугандар, звонок көп болот, туура түшүнүңүздөр. Мен чыгарып берем, сиздер видеону көрүңүздөр, жакса ээси менен байланышып машинени по факту көрүңүздөр. Бирок видеодо башка, мындай машинени келип көргөндө машиненин аурасы башка болот, туугандар. Мынакей кезектеги Kia Rio 2015 жылкы 1.4 автомат коробка, достор. Таксиге бар жогу даяр. Тверский областка оформление болгон, 69 регион, достор. Страховкага өзүңүздөрдү коштуруп, мартка чейин айдай бересиздер. Мартка чейин страховкасы бар экен, достор. Канча менен кошулат дей турган болсоңуздар, биз кече 2020 жылкы Соляриске 6000 кетти, 2020 жылкы Camry'ге 4000 кетти. Мында эсептеп карап көрсөк, стаждан зависит эткен, бир 5000 тегерээге кетет экен, достор. Мына ушундай. Кеттик анда машина боюнча 2015 1.4 автомат коробка. Көрүп турасыздар, капоту ачык, достор. Зазорду эметпеңиздер. Капоту ачык, азыр ачып мотор жагын көрдүк. Мотор жагын дагы жууп тазалап, жада калса мынагу дискага чейин кап-кара кылып сонун кылып краситип коюптур. Баллондору летний, өтө сонун абалда, достор. Жакшы абалда. Машинанын историясы боюнча, туугандар, историясын таптаза дейт. Силерге видеонун жүрүшүндө вин-кодту дагы көрсөтөбүз. Бирок зазорлор ровно турат. Арткы зазорлор, фараныкы полный ровно турат. Көбүн эсе ошо артынан жеген эмелер, мына фаранын зазорлору келбей калат. Мунуку бар жогу чөткөй турат, мындай айтканда. Арт жагынан караганда дагы машина тикке көрүнүп турат. Брызгавиктер ордунда. Единственный ушул эмеси фарасы. Шу жеринен жаракка кетиптир, сынып кетиптир. Скотч менен ороп койгон. Ал эч нерсе эмес. Сол жагы боюнча дагы машинаны көрүп турасыздар. Идеальный таза. Ветровиктери бар. Ички салон боюнча машинанын өзүнүн цвети кара. Бисмиллахиррахманиррахим. Ички салон боюнча так, чехолдору. Мындай спинка сидушкасы белый жемчуг экен, молочный цвет. Көрүп турасыздар. Өтө сонун көрүнөт. Подлокотник бар. Ачкени бир тагып көрөй. Атаң сынып калыптыр да. Бул жерде 1.4 автомат коробка. Кондиционер бар. Ногу штатный мафону дагы бул кара машиненин комплектациясы башкача болот. Мындай кичине богатый көрүнөт, Bluetooth бар экен бул жерде. Анан баягы ак машиналар бар го. Негизи эле ак машиналерди мындай таксиге рассчитанный кылып, бүт баягы дешманский мафон коет, дешманский мынагу клавиатура, мындай айтканда комплектацияны бедный эле кылып коет. Бул кара, анан мына көрдүңүздөр. Өтө сонун көрүнөт экен. Так, рулина дагы мындай эме коюптур. Бул дагы жакшы. Демек кызыгат десек болот. Пробегин сиздерге айтабыз. Пробеги 271.323. Пробеги оригинальный, скрученный дейт. Подогрев лобовое стекло, подогрев руль,
электропакет передний, электрический күскүсү. Так, көрдүңүздөр, эми сиздерге багаж жагын көрсөтөйлү. Негизи ички салону өтө таза, аябай таза. Мындай айтканда ухоженный машина. Меткалары боюнча бар жок ордунда. Капоттун крышкасы вообще чечилген эмес. Оң жак жагы боюнча дагы таптаза. Талшынамерди көрдүңүздөр, талшынамер менен иштеш керек мындай жерде. Жакшы. Багаж жактарындагы казан жактарына бир сыйра карап коелу. Жаңы запаска баллону менен. Ох. Бирок жел чыгып калыптыр. Каратып коюңуздар. Запаска сөзсүз керек. О, мощный асыл жабылат экен. Өзүнүн веси менен эле. Так, катализатор. Катализатор ордунда. Бисмилла. Көрдүңүздөрбү мотор жагына? Таптаза кылып, сонун кылып айдапты. Мотор да четкий иштеп турат. Оң жак крылосу родной, таза. Капоттун крышкасы таза. Мотордун защиткасы жок экен, Мотордун защиткасы жок. Сол жак крылосу чечилген. Мунун эмне чечилгенин айтты. Өзүңүздөр да бир сыйра сурап коюңуздар. Бирок таза экен крыло. Мотор жагы боюнча мындай айтканда ухоженный машина көрүнүп турат. Бар жогу. Лонжерон ар жак бер жагы таза. Экран. Достор, акчасы боюнча эми. Акчасы боюнча 580 миң. Наличие алармандарга жакшы торг болот. Историясы таза дейт. Силерге көрсөтүп коелу. Башка платный эмелерден текшертиңиздер. Паузага коесуздар дагы. Башка платный сайттардан текшересиздер. Лобовой роднойбу же? Алмаштырганбы? Эми лобовой трещина үчүн алмашы мүмкүн. Лобовой алмашкан окшойт. Лобовой алмашыптыр. Лобовой алмашкан. Бул эми баягы трещина болот, ар жак бер жак болот. Лобовой анча деле коркунучтуу эмес. Ошондой достор, баасы боюнча 580 миң плюс торг. Кышкы дөңгөлөгү бар туган. Кышкы дөңгөлөгү жок экен, бирок жайкы дөңгөлөгү жакшы балда. Ушундай достор, бүгүнкү видеобуз ушундай болот. Кийинки видеого чейин сак саламат болуңуздар.